Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичиндеги негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Өлкөнүн эртеңи бүгүнкү илим билимдүү, креативдүү дилгир жаштардын колунда. Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунда айтылган ой сунуштар. Өлкөдөгү жумушсуздукту жоюу тышкы миграциянын азаюусуна жол ачат. Иш орундарын сунуштаган жарманке. Мүмкүнчүлүгү чектелсе да мүдүрүлбөгөн балдар. Ден соолугунан майыптыгы бар балдар арасындагы сынак жыйынтыкталды. Мамлекет жаштардын колунда деп айтылат элибизде. Эртеңки жаштардын келечегине кам көрүү бүгүнкү муундун милдети. Аларга жумуш орундарды түзүү, турак жай менен камсыздоо, татыктуу билим алуусуна, ар тараптан өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү өңдүү бир катар жагдайлар бар. Бүгүнкү күндө өлкөдө спорт чөйрөсүндө ийгиликтер жаралып, жаштар спорт тармагынан оозуп баратканын баамдоо болот. Албетте, ар тармакта өзүнүн жетишкендиги, жаштардын аракети бар экендиги талашсыз. Алар үчүн бүгүнкү күндө кандай колдоолор болууда? Жаштардын өзүнүн келечекке койгон пландары, өлкөнү алга сүрөөдөгү пикирлери кандай? Жаштар үчүн түзүлгөн аянтчада коомдун эртең болгон муун ой мүдөлөрүн ортого салышты. Жакынкы 2 жылда ипотекага үй алам деп кезекке турган 13 000 адамдын бардыгы турак жай менен камсыз болот. Бул туурасында президент Садыр Жапаров жаштар форумунда сүйлөп жатып билдирди. Мамлекет башчысы президент болгондон тарта ипотекалык компаниянын саясатын өзгөртүп, 1500-2000 адам үйлүү болгонун, учурда кезекке тургандардын бардыгы 2024-2025 жылдары баатыр менен камсыздаларын билдирди. Ошону менен бирге өлкө башчы жаштар үчүн атайын программанын даярдалып жатканына да токтолду. Жаштар форумунун максаты иш-чаранын жүрүшү боюнча кененирээк кийинки материалда. Бул жумада Кыргызстандын 2000ге чукул демилгелүү, идеяга бай креативдүү жаштары президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумуна келип бир аянтчага чогулушту. Алар өлкөнүн ар кыл тармагында эмгектенип, арасынан жогорку окуу жайда билим алган студенттерди да кезиктирүүгө болот. Өлкөнүн келечеги үчүн жаштардын потенциалы жогору болгондуктан аларды мамлекеттик деңгээлде колдоого алуу маанилүү. Өзгөчө дүйнө ылдамдык менен өсүп, өнүгүп жаткан маалда анын агымынан тең калышпаган Кыргыздын улан кыздарын кезиктирүүгө болот. Учурунда Кыргызстандын эгемендүүлүгү, элдин эркиндиги үчүн күрөшкөн Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов өңдүү саясий элита 20 жаштан жогору болушса, бүгүн Кыргызстан андай жаштарынан чукур эмес. Bizde ошо программисттерибиз, жаңы кесиптин ээлери пайда болуп атат, көрүп атасыңар. Тагы Google'да, Facebook'та ири компанияларда иштеген Кыргызстан жаштары бар. Алар менен сыймыктанабыз. Ошон үчүн биз жаш мамлекетпиз. Жаштарыбыз Кыргызстандын экономикасындагы бардык тармагын көтөрөт деп ишенем мен. Биздин жаштар абдан азыр дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы окуу жайларда билим алгандары бар, өз күчтөрү менен өтүп. Спорт тармагында дагы ийгиликке жеткендери бар. Өзгөчө IT секторда чоң албан ийгиликтерге жеткендери бар. Андыктан мен ойлойт элем, биз жаштарыбызды колдоп, коргоп, көтөрүп гана туура багытты көрсөтүш керек. Кыялымдагы Кыргызстанды курууга жаштардын максаттары бийик. Бул мамлекеттин келечеги жаштардын колунда дегенди ырастайт. Андыктан форумдун катышуучулары жаштарга багыт көрсөткөн мындай иш-чаралардын байма-бай өтүп туруусу алардын үнүн угуу маанилүү дешет. Себеби интернет тармагы тездик менен өнүгүп жаткандыктан мындай маданий жыйындар жаштардын ой жүгүртүүсүн, алардын өлкөгө болгон көз карашын түп тамыры менен өзгөртөт. Азыркы биздин жаштарга чоңдор жакшылап көңүл буруп, аларга ошо багыт берип, тууралап шарттарын түзүп берип койбосо, жаштарыбыз мындайча айтканда тарбияны, үлгүнү, үйрөнө турган нерселердин бардыгын ошол соц тармактардан башка мамлекеттин мындайча айтканда саясатын, алардын маданиятын
тарбиясын алып жатат. Өлкөнүн жаштарына колдоо болгону менен кыз келиндерге карата болгон көмөк коомдо сезилерлик эместиги айкын. Мындан улам форумдун катышуучулары коомчулукта аял затына байланыштуу учурга көңүл буруп, аны мамлекеттик деңгээлде кароого чакырышат. Аял затына болгон зордук, зомбулук үй бүлөнүн деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлине чыга турган учурдабыз. Аял заты коомдогу орду баягы эле үйдө отуруш керек, аял заты эркек тугуш керек деген баягы эски түшүнүктөр менен дагы деле аял затына болгон эркиндик толук эмес деп айткым келет. Ал эми жаштарга болгон колдоо мына ушундай форумдардын негизинде алардын сөзүн угуп, алардын үнүн угууга бул чоң бир платформа болуп берет деген үмүттөмүн. Ошол эле учурда жаштар калаа менен айылдагы билим берүүнүн сапатында айырма бар экенин айтышып, буга көңүл бурууга чакырышат. Буга далил катары мамлекеттик тестирлөөнүн жыйынтыгын мисал келтирип, элет жери агартуу тармагындагы тажрыйбалуу кадр саясатына муктаж дешет. Биз айтайлык деген негизги коюбуз ушу жерлердеги, аймактардагы жаштарга билим берүүнүгө, аларды өзүн өзү өнүктүрүү үчүн дагы мындан да жакшы шарттарды түзсө жакшы болот деген негизги ой менен келип отурабыз. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүн шаар менен айыл жергесиндеги билим берүүнүн сапаты боюнча абдан чоң ажырым болуп атат. Мына жакында эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынан да көрдүк. Шаардын мектептериндеги бүтүрүүчүлөр кандай натыйжа берип атат, айыл жергесиндеги бүтүрүүчүлөрүбүздүн натыйжасы. Бул азыр болбосо да келечекте абдан чоң көйгөйгө айланышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө аракетти башташ керек. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунун расмий бөлүгү маданий программа менен башталып, анда Кыргызстандын ар кыл тармагында ийгиликке жетишкен жаштардын тасмасы көрсөтүлдү. Өлкө башчысы бул улуттук форум жаштардын маселесин тиешелүү жетекчилер менен талкуулоого ыңгайлуу аянтча экенин белгилеп, өзү президенттикке талапкер кезинде жаштар форуму анын демилгеси болгонун эске салды. Муну менен катар соңку 3 жылдагы жыйынтыктарга, экономикалык өзгөрүүлөргө кыскача токтолду. Президент Садыр Жапаров анын негизги максаты жаңы жумуш орундарын түзүү менен бирге арзан турак жай менен камсыздоо экенин белгиледи. Азыр мен үчүн эң негизги маселе жаңы жумуш орундарын түзүү жана арзан турак жайларды куруу. Кыргызстандын жаштарын эң көп түйшөлткөн маселелер дагы мына ушул маселелер. Мен бийликке келгенде ушу ипотекалык компаниянын саясатын 100%га өзгөрттүк. Кезекте 13.000 адам турат, үй алабыз деген ушу республика боюнча. Анын басымдуу көпчүлүгү мамлекеттик кызматкерлер, калганы ушул жарандар өзүбүздүн. Кудай буйурса, мына 24-жылы, 25-жылы 2 жылда биз 13.000 тең толук квартира менен обеспечивать этип бүтөбүз. Мындан сырткары жаштардын билим алып татыктуу кесиптин ээси болуусуна, экономиканын жаңы тармактарында жаштарды иш менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Президент муну менен катар жаш ишкерлерди колдоо үчүн мамлекеттик программаны даярдап чыгуу тапшырмасы берилгенин билдирди. Биз жаш ишкерлерди каржылык жана насаатчылык программалар камтылган ресурстар жана аянтчалар менен камсыздашыбыз керек. Жаштардын улуттук жана жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алууга жана саясат жүргүзүүгө катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө убада беремин жана жергиликтүү бийликтерге дагы тапшырамын. Белгилүү болгондой, жыйындын жыйынтыгы менен жаштарды өнүктүрүүнүн келечектеги багыттары менен кошо, жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча берилген сунуштарды даярдоо каралган. Ошондой эле форумдун алкагында мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошкондорго Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылды. Мирлан Маматалиев, Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Өлкөдө жаштарды жумуш менен камсыздоо эле эмес, жалпы эле жумуш орундарды түзүү, чакан жана ири ишканаларды түзүү менен жумушсуздукту жоюу бүгүнкү күндөгү олуттуу маселелердин бири. Мамлекетте ачылган өндүрүш өнөр жайлар иш орундарын түзүүгө гана өбөлгө болбой, сыртка кетип жаткан жумушчу күчтүн өзүбүзгө калуусуна, тышкы миграциянын азаюусуна шарт түзмөк. Борбор кала Бишкекте бул аптада бош иш орундар жана кесиптер аталышындагы жарманка өттү. Жарандарды жумуш орундары менен камсыз кылууну көздөгөн иш-чарага Бишкек жана Чүйдөгү кесиптик лицейлер, 70тен ашык мекемелер жана иш издеген жарандар катышты. Бул жарманка өлкөдөгү жумушсуздукту азайтууга таасир бере алабы? Жарманкага келгендер өздөрүнө ылайыктуу жумуш орундарын таба алыштыбы? Кененирээк кийинки материалда.
Борбордо жумушсуздуктун санын төмөндөтүүгө багытталган бош орундар жана кесиптер аталышындагы жарманка өттү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн жарманкеге 70тен ашык иш берүүчү мекеме келип, анда 6000ден ашык жумушчу орундар туурасында маалымат беришти. Негизи бүгүнкү күндө 171 миңдин тегерегинде жумушсуздар бар бизде. Былтыркы жылга салыштырмалуу 1,3%га азайды бул көрсөткүч. Ошол эле мезгилде активдүү жарандарыбыздын саны дагы өсүп жатат. Филармониянын 2 кабатында тең өтүп жаткан жарманкеге бош орундарды сунуштагандардан сырткары жумуш издегендерди кесиптик билим алууга багыт көрсөткөн борборлор да келишкен. Алар күнүмдүк турмушта керектелип алган билими кайсы учур болбосун иш менен камсыздаган жумушчу кесиптерди жарнамалашты. Себеби өлкөдөгү кесиптик лицейди бүтүргөндөрдүн 85%га жакыны окууну аяктагандан кийин жумуш менен камсыздалат. Андыктан жарманкеге келген ар бир кесиптик лицей өз тармагына байланыштуу кызыктыруу жарманке уюштурушкан. Биз быйыл 2 жыл гана окуsun 9-класстын базасына деген максатты коюп ошого жетиштик. Экинчиси кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштурууга жетиштик. 3 айдан баштап 10 айга чейин. Бул ошол айрыкча жашы бир топко барып калган жарандарыбыз үчүн абдан ыңгайлуу болуп эсептелет. Кесиптердин жарманкеси калктын жумушсуз катмарын өзгөчө кыска мөөнөттө мындай кесип менен камсыз кылып, ар бир адамга бекер кесиптик билим алуу укугун берип, мүмкүнчүлүгүн түзүп, андан тышкары окуу жайдын дагы бир приоритети жана милдети ошол биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү жумушка орноштуруу процессин колго алганбыз. Мындан чыккандан кийин алар сөзсүз жумушка орношушат да. Ушул тапта жумуш издеген 5900 адам Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшкөн башкармалыктын каттоосунда турат. Алардын 3800-ү акыркы 10 айда туруктуу иш менен камсыздалса, кесиби жок 1504 жумушсуздар акысыз билим алууга жөнөтүлгөн. Булардын катарында кесибин алмаштырууну көздөгөндөр да бар. Учетто турган ичинен 43% бул аялдар түзөт, 23% бул 29 жашка чейин жаштар. Көпчүлүк учурда жумуш берүүчү менен иш издегендердин ортосунда эмгек келишими түзүлбөйт. Бул жумушсуздуктун так санын аныктоодо кыйынчылык жаратып келет. Мындан улам жарманке жумуш берүүчү менен иш издегендердин ортосунда жогорудагыдай социалдык маселелер жаралбаш үчүн жарандарды келишимдин негизинде ишке орноштурууну көздөйт. Мындай аянтчалар Кыргызстандын бардык жерине жайылыш керек, өзгөчө региондорго жайылыш керек. Жакын арада эле мисалы түштүк региондордо болуп өттү. Мен ойлойм, бул жумуш берүүчүлөр менен жумуш издеген кадрлардын ортосунда аябай бир коммуникациянын эң жогорку деңгээлге чыгат деген ишеничтебиз. Өтүп жаткан жарманкеге мектеп окуучуларынан тарта ар кандай курактагылар келишкен. Окуучуларга кесипке багыт берүү сынагы аркылуу келечектеги кесибин жана окуу багытын тандоо мүмкүнчүлүгү жаралса, жарандарга жумушка орношууга көмөк көрсөтүлүп, иш берүүчүлөр менен алгачкы маектешүүлөр орун алды. Мен Сокулуктан келдим. Өзүм кесибим боюнча швеямын, тигүүчү, профессионалдуу. Ошон үчүн мен деген перспективасы бар. Айлык маянасы азыркы жашоо шартка туура келе турган жумуш карап жүргөм. Ушундай варианттар бар экен, чыгып атат. Колуман келгенге ошо өзүм водительмин. Анан охранада болсо жумуш деп баягы үйдө бекер жатып албай, кичине жумуш кылып турсакпы дегенбиз да. Таптым 2-3 жерден дагы караштырып атам. Бул аябай жакшы негизи жумуш жокторлорго. Туура эле деп ойлойм, ачык мындай жумушу жоктор келип, жумуш таап алса жакшы эле да. Водитель, ошол водитель бар. Биздин колдон башка эчтеке келбейт да, водительден башка. Пока вакансиялар бар экен, ошолорго тапшырып койдук, эми калганын сүйлөшөбүз да. Жалал абадтан келдим да бүгүн. Ошого стройкага иш карап атам. Мага ыңгайлуу болсо иштейм. Тесттерди өттүм. Мага көбүнчө общение жакын экенин билдим. Дагы көп университеттер бар экен, дагы мен билгеним ошо, анан дагы бул жерде модельдер бар экен, ошолорду көрдүм. Жарманкенин жүрүшүндө келгендерге ар кандай багыттагы маалымат берген кызыктыруучу мастер-класстар да өтүлдү. Жумуш менен камсыздап, келечектеги кесибин аныктоого багытталган бул жарманке билим берүү Бишкек мэриясы жана Германия өкмөтүнүн тапшырмасы менен Германия эл аралык кызматташтык коому тарабынан Кыргыз-Герман долбоорунун алкагында уюштурулган. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян.
Жыл сайын Кыргызстанда 3 декабр мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүн белгилеп, ушул датаны утурлай алар үчүн аргандай саамалыктарды өткөрүп келишет. Коомубузда мүмкүнчүлүгү чектелсе да мүдүрүлбөгөн, саламаттыгы сак болсо да көпчүлүккө үлгү болгон жарандарыбыз бар. Бирок алар үчүн өкмөт көз жазымда калтырбай көңүл буруп, аргандай программалардын, долбоорлордун алкагында жардам көрсөтүүсү, өз учурунда кабар алып, мамлекеттен чегерилген каражаттарды бөлүп берүүсү негизги милдет. Анткени алар коомубуздун бир бөлүгү, биздин жарандар. Социалдык камсыздоо министрлиги майыптыгы бар жарандар үчүн берилген жөлөк пулдар капчыгыбызга жараша аздан болсо да көбөйүп жаткандыгын, аларды камкордукка алгандарга кошо каражаттын төлөнүп жаткандыгын белгилешет. Бишкек мэриясы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасында өткөн конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктады. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн салтанат майрамдык концерт менен коштолуп, ал Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өттү. Белгилүү болгондой, 3 декабрда эл аралык майыптар күнү белгиленет. Бул күндү утурлай кала бийлиги жыл сайын конкурс өткөрүп, балдарга майрамдык маанай тартуулоо менен бирге таттуу белектерин таратып келет. Жыл сайын Бишкек мэриясы 3 декабр майыптардын эл аралык күнүн утурлай конкурс өткөрүп келет. Жеңүүчүлөрдү сыйлаган бул салтанатка Нургүл Ырсалиева 10 жаштагы уулу менен келген. Ал дарыгерлер уулуна балдардын шал оорусу деген диагноз коюшкан дейт. Бала аман-эсен төрөлгөн 3 айында сарык болуп, ал өөрчүп кеткен. Кийин акылачандар баланын баш мээсине доо кеткенин айтышкан. 6 ай сайын акысыз дарыланып келгенин айткан Нургүл Ырсалиева мамлекет баласына айына 8.000 сом, баланын кароосу үчүн энесине 7.500 сом берилип турат дейт. Мен билгенден 27 миңдей инвалид бар. Анан ал акчаны негизи жетпейт делем, баарыбыз жалап кылбагандан кийин мен жалгыз жалап кылганда өзгөртпөйт да. А бирок дарысына көп эле акча кетет. Мисалы невропатологко барышсак, баары эле кымбат да. Именно баштын дарылары аябай кымбат. Анан дагы массаж, ЛФК жана физиотерапия бүт кымбат. Бир киргенде эле уже 500 сом, 700 сомго чейин беребиз да. Курс алыш үчүн 7000 сом. 10 күн курс алганда эле уже бунун акчасы кетет да, персоналдык ассистенттики кетет. А дагы бир логопедке барсак, ал да аябай кымбат. Жетпейт деле. Анан эми бирок өзүбүз аракет кылып атабыз. Ал эми өзүн жалгыз бой энемин деп тааныштырган Мээрим Бопоева майыптыгы бар 2 уулу анын камкордугунда экенин айтат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарына мамлекет берген акчаны 2 баласына жеткирүү аракетин көрүп келет. Бопоев Асманбек, ДЦП детский церебральный паралич. Анан экинчи балам болсо көзү көрбөйт, бир көзү көрбөйт да. Экөөнө 16 миң алам. Анан мына баламды үйдө карап отурганым үчүн 6 миң, 7 миң акча алам да. 22 миң. Бир айга 22 миң акча алабыз. Эми ата-энем бар болгон үчүн, бир туугандарым бар болгон үчүн эптеп жеткирип жүрөм. Так жакшы. Эми 20 миңди 3 балага элестетебиз. Азыр деген массаж деген 1,5 миң сом болот да. Муну менен катар колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Ал эми ноябрь айында өткөрүлгөн конкурстун жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи атайын майрамдык концерт менен уюштурулган. Өзгөчө балдардын таланты тартууланган салтанатта мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасында атайын спорт жана маданиятка байланыштуу өткөн конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды. Анда балдардын жашына жараша ар кыл багыттар каралган. Сынактан Бишкекте номер 48 атайын балдар уюмунда тарбиялануучулар өздүк чыгармачылыгы боюнча жана кол өнөрчүлүгү үчүн 2 баш байгени жеңип алды. Аталган 227 бала барган өзгөчөлөнгөн бала бакчага кулагы укпаган дүлөө балдар, экинчи бөлүгүндө акыл эси кем, даун синдром, аутизм менен ооруган балдар, үчүнчү бөлүгүндө сүйлөө речи одуну бузулган, сүйлөй албаган кекеш балдар барышат. Ушул байгеге болууда албетте жамааттын ошолор менен күндүр түндүр иштеген, чыгармачылык менен иштеген коллективимдин эмгеги зор деп эсептейм. Учурдан пайдаланып, ошол бардык ушундай балдар менен иштеген педагогдорго, атайын адистерге чыгармачылык ийгиликтерди, ушундай оор татаал жумушунда ийгиликтерди жана чыдамкайлыкты каалап кетер элем. Өзгөчө балдардын жан дүйнөсү таза болгондуктан алар менен иштөөдө ата-энеби, мугалимби алардын өзгөчөлүгүн түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул турасын айткан Ибрагим Нуракан уулунун баласы Урмат стол тенниси боюнча 1-чи орунду багындырган. Ал баласын Кудайдын берген белеги катары кабыл алганын белгилейт. Биздин балабыздын артынан ошо карьерабызда болсун, жашообузга болгон көз карашта болсун өзгөрүүлөр бар. Биз ушу балабыздан үйрөнүп атабыз да көп жашоонучу.
Анан кийин мен деле ошол ата энелерге кайрылып кетет элем. Мамлекет, анан мэрия, анан жана бирөөлөр, анан дүйнө, башка бирөөлөр сиздин балаңызга көңүл бурбайт. Сиздин балаңызга мектеп билим бербейт, сиздин балаңызга спорт комитети же бирөө келип туруп чемпион кылбайт да. Сиз өзүңүз кылышыңыз керек. Өзүңүз ошол баланы өстүрүшүңүз керек, өзүңүз балаңызды бактылуу кылышыңыз керек. Ал эми конкурска катышуу үчүн Бишкек шаардык мэриясына 1000ден ашык арыз келип түшкөн. Ошондой эле 11 балдар уюмдарынан жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрү менен алектенген коомдук бирикмелерден, фонддордон жана реабилитациялык борборлор арыз менен кайрылышкан. Өз кезегинде мэр Айбек Жунушалиев өзгөчө балдарга кам көргөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Балага мээримтүүлүгү жана кам көрүү баарынын жогору бааланат. Турмуштун кыйын кырдаалдарында карабастан өзүңөрдүн эркиңер, күчүңөр менен бүгүнкү күндө көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип жатасыңар. Сиздерге таазим этебиз. Ал эми иш-чара атайын балдар үчүн арналган концерттик программа менен улантылды. Бишкек мэриясы маалыматы боюнча өзгөчө балдар арасында өткөн конкурстун жеңүүчүлөрүн сыйлоо 1 миллион сомдой каражат каралган. Нургазы Жанбеков, Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Өтүп бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.